Саламатсыңар урматтуу окуучулар. Кийинки суроо: эмне себеп менен өрттөнүп жаткан керосинди суу менен өчүрүүгө болбойт дейт. Мына бул жерде бир керосин өрттөнүп аткан болсо, бунун үстүнө суу төгө турган болсок, бул эмне болот? Мына бул жерде тыгыздыктар турат. Керосиндин тыгыздыгы, суунун тыгыздыгы. Керосиндики 800 экен, суунун тыгыздыгы 1000 экен. Бул эмне деген сөз? Эгерде бир идишке, идиштин үстүнө ачып алып коелук. Идишке керосин менен сууну куя турган болсок, суу ылдый жагына түшүп калат дагы, керосин өйдөгө калкып чыгып калат. Керосин бул жерге калкып чыгып калат. Себеп дегенде бунун тыгыздыгы аз. Суу менен керосин аралашпайт. Керосин өйдөгө чыгып калат. Сууну эгер үстүнө төгөн болсо, сууну төгө турган болсок, суу эмне болот? Суу ылдый жагына түшүп кетет. Ылдый жагына түшүп кеткенден кийин керосин өйдөгө чыгып туруп, өйдө кайра күйө берет. Анан суу агат. Акканда керосин үстү менен, суунун үстү менен кошо агып барып туруп, башка жерлерде дагы өрттөнүшү мындай көбүрөөк жайылат да. Ошол себептен керосинди суу менен өчүрүүгө болбойт.